Фаберликке М-банктан кантип заказымды төлөсөм болот, кантип акча которсом болот деген суроолор көп болуп жатат. Мага которуп жатасыздар көпчүлүгүңүздөр. Андан көрө өзүңүздөр эле түз которуп салыңыздар. Мына платежины басасыздар. Платежины баскандан кийин бул жакта штрафы деп турат. Ошол жер поискка киребиз дагы. Бул жерде Фаберлик деп англисче жазабыз. Мына Фаберлик. Фапты жазганыңыздар деле уже сетевой маркетинг деп чыгып калат. Эми бул жерге введите лицевой счет дегенге өзүңүздөрдүн ар бириңиздердин лицевой счетуңуздар бар. Фаберликке катталганда сиздерге мындай логин келген, ошону жазасыздар. Бул жака сумма жазасыздар, канча сом которушуңуздар керек, ошол сумманы жазасыздар. Оплатитти басасыздар. Андан кийин подтвердить и оплатить дегенди дагы басып коесуздар. Мына ошентип акча которулуп калат. Бул акча которулган-которулбаганын историяны карап, дагы бир жолу карап коебуз. Азыр в обработке турат, бир аз туруп акча которулуп калат буюрса. Ушинтип эле төлөп алыңыздар. Оңой эле. Же болбосо мына мобильная связь деген тушунда мына экинчи катарды мынтип издей турган болсоңуздар, бул жактан сетевой маркетинг деп чыгат. Бул жерден Фаберликти басасыздар дагы. Жана көрсөтүлгөндөй эле өзүңүздөр логиниңиздерди жазып, сумманы жазып, оплатитти баса бересиздер.